Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар уюмунда токоолор боюнча форум өтүп, анын ишине Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асий Нысаев катышып сөз сүйлөдү. Асий Нысаев өз сөзүндө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн Кыргызстандын тоолуу токоолоруна буруп, айрыкча Арстанбаптын өзгөчөлүгүн жана сакталышын баса белгиледи. Ошондой эле Жашыл мурас улуттук долбоору тууралуу маалымат берди. Андан тышкары, форумдун алкагында Кыргызстан тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы жана тоолуу токоолорду жайылтуу темасына кошумча иш-чара өткөрдү. Асий Нысаев катышуучуларды Кыргызстандын тоолор жана климат глобалдык диалогун эл аралык климаттык күн тартипке киргизүү боюнча сунушун колдоого чакырды. Иш-чаранын жүрүшүндө 5 жылдыкты ишке ашыруу боюнча улуттук жол картасы тартууланып, анын алкагындагы ар кандай деңгээлдеги иш-аракети тууралуу кабар берилди. Бул иш-чарага тоолуу өлкөлөрдүн, алардын ичинде Италия, Непал, Андорра, Азербайжан жана Руанданын туруктуу өкүлдөрү катышып, тоо күн тартибин алдыга жылдыруу боюнча пикирлерин айтышты. Алар ошондой эле тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрүн дүйнөлүк аренада көтөрүү үчүн Кыргызстандын лидерлик ролун баса белгилешти. Кыргыз тарабы тоо жана токой экосистемаларын сактоо үчүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштөгү жүктү адилет бөлүштүрүү зарылчылыгын белгиледи. Иш-чаранын жыйынтыгында катышуучуларды Бишкек 2 глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды.